Assalamu алейкум достор. Акыркы учурларда жеке кабыл алуума айрыкча ашказан, 12 ичеги жарасы менен кайрылгандар көп болуп атат. Жана жаткан бейтаптардын көбүн дагы ушул боюнча карап атам. Анан албетте суук мезгил болгонуна байланыштуу өнөкөт бронхит менен дагы келгендер көп. Маалымат катары бул. Анан ушул ооруларды айыктыруу үчүн албетте доказательный медицина эрежесине ылайык эң туура келген дары дармектерди колдонобуз. Бирок кээ бирлер балким чет өлкөдө болуп калат, балким дарыгерге барууга азырча мүмкүнчүлүгү болбой аткан болушу мүмкүн. Ушундай адамдарга убактылуу жеңилдик балким жакшыраак көбүрөөк колдонулса толугу менен жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгүн бере турган табигый азыктардын бирөөсү тууралуу маалымат берип коймокчумун. Анын аты чычырканак жана анын майы. Орусча айтканда облепиховое масло. Чындыгында эгерде ашказан боюнча гана эмес, дегил организм боюнча көйгөй бар болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге өз ишинин устасы болгон адамдарга барган жакшы. Бирок эми өйдө айтканымдай, эгерде мүмкүнчүлүк болбой атса, өз алдыңызча ушул элдик буга чейинки ата бабабыздын акылмандыктарын колдонуу менен дагы бир аз көйгөйдү жеңилдетип турсак болот. Чычырканактын майы бүт денебизге пайда, ал витамин, микроэлемент, макроэлементтерге бай жана иммунитетти көтөрөт, организмибизди байытат. Ошону менен бирге эле ал көп ооруларды дагы жоготконго зор салым кошо алат. Ошо катары ашказан, 12 ичеги жараларына дагы. Анан айрыкча ошол арт жагыбызда дейли, түз ичегиден кийин ошол улуу зара кылган убагыбызда кыйналган болсок, эми ачык айта турган болсом, ошол жерде көйгөйлөр пайда болуп, трещиналар пайда болгон болсо, ошону жеңиш үчүн дагы ушул чычырканактын майын колдонсок болот. Же болбосо свечасы дагы бар. Аны дагы колдонсок, көйгөйдөн эртерээк арылып алууга зор салым кошот. Анан дарыгерлер деле сунуштайт муну өзүнүн негизги дарылоого кошумча. Анан дагы жоон ичегиси менен маселеси барлар деле колдонсо болот. Колдонуунун жолу эң жөнөкөй, эртең менен ач карынга бир чай кашыктан, ар күнү деп айтуудан алысмын, анткени бардык нерсенин ашчасы зыян. Буга чейин эле айтып келгенмин. Андыктан күн ара ичип турсаңыз жакшы болот. Анан дагы бул айрыкча күйүктөргө сырттан кандайдыр бир катуу ысыктын таасиринде ушундай болуп калса, кырсыктап калсак, ошону дагы тезирээк жакшы болуп кеткенге жардам берет, эгерде сүйкөп турчу болсок. Анан дагы беттин терисин дагы жакшылоого салым кошо алат, эгерде ошого туура колдонсок. Анан дагы айта берсе көп негизи. Эстеп калгандарым ушулар эле болду азырча. Андыктан эгерде сиз гастрит менен, ашказан жарасы менен, 12 ичеги жарасы менен кыйналып жүрсөңүз, дарыгерге барууга балким моюн жары бербей аткандыр же мүмкүнчүлүк болбой аткандыр. Ошондой учурда ушул майдан колдонуп турсаңыз болот. Бир чай кашык күнүмдүк норма, ач карынга эртең менен. Анан муну ар күн эмес, өйдө айтканымдай, күн ара эле колдонуп туруш керек. Мисалы, бир жумада 2 же 3 жолу. Ошол деле сизге чоң эффект берет. Андыктан колдонуп көрүңүздөр.